Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Zakatul fitrге байланыштуу, битир садакасына байланыштуу 5-ші маселе. Мәйиттин атынан да, өлгөн адамдын атынан закатул фитр битир садакасы берилеби? Бул маселеде алымдар айтышат, эгер мәйиттин атынан, өлгөн адамдын атынан келерки жылдарга берүүнү кааласа, бул жок нерсе. Бул дурус эмес. Мунун дурустугу шариатта келген эмес. Bir kişinin atası ötkön, enesi ötüp ketken, ар бир жылы, ар бир Рамазан айында өлгөн атасынын атынан, же энесинин атынан битир садакасын чыгаруусу болбойт. Мисалы, өзүнүн үй бүлөсүндө аялы бар, 3 баласы бар, өзү менен 5 киши. Бирок ата энеси өтүп кетишкен, 7 кишилик битир садакасын чыгарса, анан айтса, ата энемди да кошуп, алардын атынан битир садакасын чыгарам, кошуп чыгарам десе, бул болбойт дейбиз. Мындай нерсе келген эмес. Бирок сооп арноону кааласа, аны жөн гана садака кыла берсин. Битир зекети, битир садакасы деп бербей, ушул нерсеге чектебей, андан алдын да кийин да ата энесинин атынан аларга соопту максат кылып берсе, бере берсин садака катар. Бирок битир садакасы деп туруп, бала чакасынын, ошол балдарынын, аялынын битир садакасына кошуп туруп өтүп кеткен ата энесинин атынан ар бир жылы битир садакасын берүүсү бул эми шариятта болгон эмес. Бул иш, бул амал дурус болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү кылган болор эле. Же болбосо сахабалар кылышкан болор эле. Бирок бир сахабанын бул амалды кылганы келген эмес. Бирок эми ушул орунда дагы бир маселе, өлгөн киши мойнундагы битир садакасын өтөбөй өлгөн болсо, анда анын атынан битир садакасы берилүүсү керек. Мисалы, кээ бир кишилер үзүр себеп же үзүрсүз бербеген болуусу мүмкүн битир садакасын. Өлүмүнөн кийин канча жыл бербеген болсо, өткөн жылдардын барысына битир садакасын берүү важип деп айтабыз. Ошол өлгөн кишинин таштап кеткен мал мүлкү мураскорлоруна бөлүнбөстөн алдын карзы төлөнүүсү керек. Анткени бул карыз парыз. Адамдардын карзы кандай берилүүсү керек болсо, Аллахтын акысы болгон бул зекетте ушундай төлөнүүсү керек, орундалуусу керек. Бул төлөнбөй туруп, анын таштап кеткен малы мүлкү мураскорлоруна бөлүнбөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келгендей, "Дейнуллах хакку ан юқда", Аллахтын карызы төлөнүүдө, орундалууда акылуураак пенденин акысынан көрө. 6-чы маселе, битир садакасында ниеттин зарылдыгы. Алымдар айтышат, битир садакасында ниет шарт кылынат. Мен ушул битир садакамды берип жатам, ушул важипти өтөп жатам деген ниетте берилүүсү керек. Анткени бул ибадат, ибадаттар ниетсиз туура болбойт. Ушуга көрө bir kişi başka bir kişinin atынан аны рухсатсыз ага билдирбей туруп битир садакасын бере турган болсо өтпөйт. Эмнеге? Ошол чыгарылып жаткан адамдын атынан ниет табылбаганы үчүн болбойт деп айтабыз. Биз жогоруда айттык, киши аялы балдарын атынан битир садакасын берет деп айттык. Бирок мисалы кошунасын билет, муктажыраак, ошол кошунасына айтты. Сиздин да, балдарыңыздын да атынан битир садакасын өзүм беремин деп айтса, силер уара болбогула, силердин атыңардан садака битирди берип коёмун деп айтса боло берет. Бир жат адамдын атынан, ал кошунаңыз болсун, тууганыңыз болсун, башка бир адамдын атынан битир садакасын берсе боло берет, бирок шарты айтып коюусу керек. Ал ниет кылуусу үчүн айтып койсоңуз, ал разы болсо, макул болсо, ниет кылган эсеп. Бирок сиз келдиңиз, айттан бир күн алдын кошунаңыздын жана анын балдарынын атынан чыгарып койдуңуз битир садакасын. Кийин келип кошунаңызга айттыңыз, сиздин да атыңыздан, балдарыңыздын да атынан битир садакасын берип койдум десеңиз болбойт. Бул болбойт. Аны алдындан билдирип койбодуңуз, ал ниет кылган жок. Албетте ниет кылган болуусу керек. Бирок алымдар айтышат, бул маселеде киши өзүнүн жана аялынын, балдарынын атынан битир садакасын берет деп айттык. Киши өзүнүн жана аялынын жана балагатка жетпеген балдарынын атынан битир садакасын берет деп айттык. Эми ушуларга айтпай деле берсе боло берет. Аялына айтуу шарт эмес. Сенин атыңдан туруп, сенин атыңдан битир садакасын берип жатам, сенин атыңдан, балдарыңдын атынан, балдардын атынан битир садакасын берип жатам деп айтуусу шарт эмес. Анткени негизи аялдын жана балдардын битир садакасы эрге важип. Эринин өзүнүн ниети жетиштүү. Атанын өзү ниети жетиштүү, аялына да, балдарына да. Эми ошондуктан бул билдирүү балдарына, аялына шарт эмес. Ханафи мазхаб алымдарынын Бабарти рахимахулла ал-Иная китебинде Хидаянын шархында айтат.
ولو أدى عنهم عن زوجته بغير أمرهم أجزاه استحسانا لثبوت الإذن عادة. Аялының атынан анын рұқсатсыз битір садақасын бере тұрған болса, ал есепке өте береді. Алар атаға рұқсат бергендей. Анткені адатта аял балдары атасына рұқсат бергендей болады. Мына ушунун өзі жетіштүү. Муахибул Жалил деген китепте келет. وإن أدى أهل المسافر عنه أجزاه هذا ظاهر إذا كانت عادتهم أو أوصاهم إلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية. Bir kişi musafir bolsa, ошол сапардагы кишинин атынан тияктагы ошол үй бүлөсүндөгү үйдөгүлөрү берип койсо эсепке өтөбү же өтпөйбү? Эсепке өтөт. Качан эгер адатта анын атынан чыгарып жүрүшкөн болсо, ошол мусафирдин атынан адатта битир садакасын берип жүрүшкөн болсо, чыгарып жүрүшкөн болсо, адатта чыгарып жүргөн болсо, кудум бул уруксат бергендей боло берет. Же өзү осуят кылып кеткен болсо, сапардан алдын менин атымдан да битир садакасын чыгарып койгула деп койгон болсо, эсепке өтө берет. Болбосом эсепке өтпөйт. Ошол мусафирга билдирмейимче, сенин атыңдан берип жатабыз деп билдирмейимче эсепке өтпөйт. Эмнеге? Эмне үчүн? Ниет табылбагандыгы үчүн. Аллаху алам. Саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.